Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын Барпы мектебинин жанындагы ушул 6 сотук жер тилкесинде жайгашкан даяр кирип эле жашай турган 8 бөлмөлүү 2 кабаттуу үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Кошумча курулуштары артында гаражы бар, центральный жылуулукка туташтырылган, андан кийин 2 бөлмөлүү временкасы, подвалы менен кошумча дагы 1 бөлмө бар. Андан кийин душ, туалет жана склад бар. Бул жакта болсо туугандар өзүңүздөр көрүп тургандай навес, сөөрү тапчандардын орду каралган, жанында фонтандары, жашыл зоналары бар. Эми кимдир бирөө ушундай шаардын өтө тынч районунан жер үй издеп жаткан болсо, анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Сатыла турган баасы 265 миң долларга бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Варианттары дагы бар агайын туугандар. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөйүн. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун сиздерге дал ушул жерден даректи тартып көрсөтөйүн. Учурда мен Ош шаарындагы Исхак Разаков кен көчөсүнүн боюнда турамын. Эгерде сиздер келечек тараптан түз Ош районуну көздөп келе жаткан болсоңуздар, Исхак Разаков эс алуу паркы жана эски Канкей ресторанынын ордуна көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Ошонун бет маңдайындагы ушул Салиба көчөсүнө бурулган дал ушул көчөгө буруласыздар. Түз барсаңыздар, буюрса Самат маркетинен өтөсүздөр. Өткөндөн кийин ушул 2 көп кабаттуу үйдүн астынан даректи дагы тартып көрсөтөм. Экинчи катардагы көп кабаттуу үйдөн өтүп эле ушул чоң жылуулуктун турбасынан өтүп эле бери оң тарапка бурулганда биринчи катардагы ушул үй буюрса өз кардарын күтөт. Бул жагында болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, стадион Барпы мектеби ушул жакта жайгашкан. Ошонун эле мектептин күн батыш тарабында бышкан кирпичтен салынган, айланасы бүт тосулган ушул үй сиздерге насип кылган болсун. Эми сиздерге обзорду ушул жерден баштайлы. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Жүрүңүздөр. Брондолгон темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Киргенде перехожкасы, эмеректердин бүт бардыгы калат. Анан жылуу пол. Биринчи кабат бардыгы целый жылуу пол экен. Киргенде эле оң тарапка бурула турган болсок, бул жакта ошо жуунуу ваннасы, санузел, Аристон кафелденген, күзгө раковиналары менен стиральный машина жана унитазы бар. Жылуулук бул жака дагы киргизилген. Андан кийин ичкери кирип бара турган болсок, буюрса бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Караңыздарчы, бул биринчи кабаттагы холл. Бул экинчи кабатка чыгып кетүүчү тепкич. Анын асты кладовка, бир детский комната, зал, анан бул жагында кухня жайгашкан. Кана, жүрүңүздөр. Эшиктери дагы жыгач эшик сапаттуусунан орнотулуптур эле. Бисмилlah. Бул жагы кенен 4,5 5 болгон ашкана. Ашкананы көрдүңүздөр. Бул жерде ушул жерде үй бүлөңүздөр менен олтуруп тамактанасыздар. Газ плиталары орун алган, газ центральный туташтырылган. Бул жакта болсо ашкана эмеректери чек-чейип турушун караңыздар. Бардыгы жыгачтан, жаңактан жасалгаланган, достор. Кенендиги кенен экен. Көрдүңүздөрбү? Абойлоруна дагы бир жакшы баа берип кетиңиздер. Бул тарабына кире турган болсок, агайын туугандар, зал, конок бөлмөсү, узун туурасын болжол менен айта турган болсок, 8ге 5, эки чоң терезеси көчө тарапты карап турат. Потолоктор керилме шыптама потолок менен кооздолгон, люстра софиттердин орундуктарын көрүп турасыздар. Бул жакта болсо кондиционер бар, зыңкыйган телевизор. Бул жакта болсо келген конокторуңуздарды ушул жерден тосуп узата бересиздер. Ремонттору жакшы экен. Көрдүңүздөр, сонун. Бул жакта болсо азыр эми квартиранттар бар, детский комнатадагы жайгашкан. Бул дагы ошол 4х4 размериндеги бир чоң бөлмөгө орнотулган, жайгашкан. Так, ошол эми экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабатка чыга турган болсок, мына лестницаны дагы көрүп турасыздар. Бул дагы жаңгактан жасалгаланган. Сонун кыргыз орнаменттери, оймо чиймелери түшүрүлгөн. Былк этпейт, сонун. Бул экинчи кабаттагы кенен холл. Көрдүңүздөрбү? Сонун бекен. Кенен экен чындыгында. Бул тарапка бурула турган болсок, оң тарапты баштайлы. Бул баягы кире бериш жердин экинчи кабаты. Бул балкон сыяктуу.
Ушул жерде кийимдериңиздерди үтүктөп дегендей. Ушундай туугандар. Чатыр түгүнө чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы бир бөлмө, бул дагы спальный бөлмө. Бирок азыр эми күлүчтөп коюптур. Бул жагында болсо ата-энелер уктоочу бөлмө. Узун турасын болжол менен айта турган болсок, 6,5 4 көчө тарапты караган 2 терезеси камтылган. Терезелери мына ушундай пластиктен, 5 камералуу. Анан ошондой эле жазында чымын-чиркейлерге каршы торчо дагы сөзсүз орун алган достор. Эми сиздерге насип кылсын, келесиз жашайсыз болду. Заман талабына ылайык бул жерде санузел бөлмөсү дагы орун алган, ата-энелер уктоочу бөлмөдө. Бул жакта болсо жуунучу, бурчу, бүт тарабы кафелденген. Бул жакта болсо унитаз, дараталганга дагы ыңгайлуу шарттар бүт бардыгы каралган агайын туугандар. Жылуулук киргизилиптир бул жакка дагы. Жүрүңүздөр эми башка бөлмөлөрүнө дагы кирип көрөлү. Бул жакта болсо ортолукта чакан кладовкасы жайгашкан. Буюм тайымыңыздарды ушул жакка сактайсыздар. Андан кийинки бул эшиктен кирсек, детский комната достор. 2 терезеси камтылган. Жылуулуктар киргизилген. Ремонтун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кыскасын айтканда, космушумчан чамаданды ушунчалык алып келесиз. Болду. Идише көрпө төшөгүңүз менен келсеңиз эле болду. Өтө сапаттуу салынганы байкалууда. Анан жылуулук центральный отопленияга байлангандыгы үчүн, туташтырылгандыгы үчүн өтө жылуу экен достор. Машаллах. Жүрүңүздөр эми сырттагы кошумча курулуштар боюнча маалыматтарды берип өтөйүн. Бул үйдү көрдүңүздөр, салынган боюнча турат. Мына сырткы фасадтарын өзүңүздөр каалагандай типте, каалагандай планда жасалсаңыздар болот достор. Бул жагы мына центральный отопление кирип кеткен жери. Жылуулук өтө сонун. Үйдүн артында болсо 2 уна баткыдай, же болбосо 3 уна баткыдай кенен гараж, уна токтотуучу жай каралган. Сапаттуу салынган бул үй сиздерге насип кылсын деп дагы бир жолу айтып өтөлү. Эң негизгиси мечит, мектеп, бала бакчалары жакын, камералар 4 бурчунда байкоодо. Бул жагында подвал, 2 бөлмөлүү временканын асты, целый подвал достор. Бул жакта болсо эшик терезелери пластиктен, киргенде эле мына кирди чыкты 2 бөлмө, чакан 3,5 4 размеринде, газ плиталары орун алган, печкада газ күйүп турат. Азыр эми конокторго ылайыкташтырылган экен бул жер. Дасторкон салыныптыр, коноктошушат, буюрса. Бул жакта эми кышында кыштап, жазында жаздап отура турган бөлмөлөр экен да. Астына буюм тайымдарды коюп койсоңуздар болот. Жашыл зона бул жагы. Тим эле укмуш жаз келсе, сонун кылып алсаңыздар болот. Бул жагында склад бар. Ачпай эле коелу. Бул жакта фонтан, жаз келип калды. Сонун кылып иштетип алсаңыздар болот. Суу эле болсо иштей берет экен. Үй чочок, тапчандын орду ушул жакта каралган достор. Каалагандай кылып өзүңүздөр оңдоп түзөп аласыздар, жасап аласыздар. Бул жакта дагы складдын экинчи тарабы, экинчи бөлмөсү экен. Бул жакта болсо сырткы ажаткана жана жуунучу жай, аристондор менен бүт бардык шарттары менен каралган агайын туугандар. Сиздерге насип кылсын, агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр өсүңүздөр, ушул жерден уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Жалаң гана жакшылыктар, тояштар өтсүн. Насип кылсын, $265 000, бир аз кеми болот. Бардык шарттары бар ушул үй сиздерге насип кылсын. Берекесин берсин тапканыңыздарга.